Соттук укуктук реформа 3 багытта жүрүп жатат. Бул мыйзамдарды өркүндөтүү, татыктуу кадрларды тартуу жана мыкты материалдык техникалык базаны түптөө. Сот реформасын ишке ашыруу максатында 10го жакын мыйзам менен кодекстер кабыл алынды. Алардын эң акыркылары жыл башында күчүнө кирген. Бул бузуулар жазык процесстик жана жазык аткаруу кодекстери. Жаңы кодекстер ишке кирди. Жазык кодекс, жазык процессуалдык кодекс жана башка кодекстер. Ошол эки жаңы кодекстерди ишке ашыруу боюнча соттор тарабынан абдан көп жазык иштер кайрадан каралып чыкты. Миңдеген иштер каралып чыкты. Бирок ишке кирген бул мыйзамдарда бири-бири менен төп келбегендик да пайда болууда. Мындан улам иш жүзүндө колдонууда оркоюп билинип калгандарын шайкеш келтирүү үчүн мыйзамдарга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча жумуштар колго алынган. Жаңы мыйзамдардагы кемчиликтер менен бирге натыйжалуу жактары да бар. Маселен, тергөө судьясы өңдүү жаңы түшүнүктөр кирген дейт судьялар. Иштеп аткан жазык процессуалдык кодексте сотко чейинки өндүрүштө жазык иш боюнча соттук көзөмөл, соттук контроль жүргүзүлөт. Ошо соттук контролду аткаруу алкагында ушул эки тергөө судьясы ушул эки функцияны аткарат. Албетте, бардык эле мыйзамдар кынтыксыз болуп калбайт дейт адистер. Анын үстүнө ири реформа болуп жаткандан кийин мыйзамдарга дал келбестиктер болушу толук ыктымал. Буга байланыштуу өндүрүштө колдонулуп жаткан мыйзамдар менен кодекстерди жерлерде тиешелүү министрлик менен мекемелер кандай колдонууда жана мыйзамдардагы кетирилген мүчүрүштүктөрдү аныктоону атайын мониторинг тобунун мүчөлөрү жүргүзөт. Иш-чараларга мониторинг кылган эксперттик топ Ички иштер министрлигинин жетекчилиги менен жыйын өткөрүп, март-апрель айларында Чүй, Жалал Абад жана Ош облустарында мыйзам менен кодекстердин колдонулушу менен таанышууда белгиленген жагдайлар, Ички иштер министрлигинин ыкчам тобунун кызматкерлеринин жаңы мыйзам базасын колдонууда туш болгон түшүнбөстүктөрү жана кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринин иштеши боюнча маселелерди талкуулады. Анда эксперттик топтун мүчөлөрү мыйзамдар менен кодекстерди укуктук чекте колдонуу боюнча сунуштарын берди. Кабыл алынган жаңы мыйзамдар жерлерде кандай иштеп атат, соттор кандай колдонуп атат, кандай маселелер болуп атат, ошол боюнча мониторинг кылып, ошол маселелерди чечкенге көмөктөшүү, ошо бүгүн азыр мына Ички иштер министрлигинде министр менен жана кызматкерлер менен жолугушуу болду. Алар менен ошо кодекстердин иштешиндеги көп маселелерди талкуулап, анан кандайдыр бир чечимдер кабыл алынды да. Соттук укуктук реформанын алкагында жасалып жаткан колөмдүү иштердин бири бул сот тутумун санариптештирүү, соттун адилеттигин, ачыктыгын жана коррупцияга аралашпай кынтыксыз иш алып баруусу үчүн сот залдары аудио-видео камералар менен жабдылууда. Бүгүнкү күндө 86 сот залы аудио жана видео жаздыруу менен камсыздалса, жыл аягына чейин бардык сот залдары толук жабдылат. Аудио-видео фиксация киргизилип атат. Суракты ошол видео байкоо менен тергөөчү болобу, судья болобу, тергөөчү сурак кылганда, судьялар болсо процессти өткөргөндө ошол видео байкоо деген ачыктыгын камсыздайт, сот процесстин ачыктыгын. Дагы бир айтып кетчү нерсе бул тараптарды дагы судьянын өзүн дагы тартипке салат. Аны менен кошо сот өндүрүшүндөгү каралган иштердин документтери толук электрондук түрдө болот. Автоматташтырылган маалымат системасы киргизилип атат. Бардык жергиликтүү райондук соттордо киргизилди. Эми азыр экинчи инстанция апелляция обл соттордо киргизип атабыз биз. Аны дагы түшкөн иштердин баарын электрондук вариантта киргизилет. Биз кайсы бизде категорияда иштер болот, кайсы мөөнөттө каралып атат, мөөнөттөрү сакталып атабы же бузулуп атабы, эмненин негизинде ошонун баары ошол электрондук форматта бизге жардам берет. Бул иштер менен бирге сот актыларынын бирдиктүү реестри да түзүлүп жатат. Ага сот чечимдеринин электрондук түрү жайгаштырылат. Бара-бара архивдеги чечимдер да санариптештирилип, реестрге киргизилет. Бул жумуштардын баары жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, сот адилеттигин, ачык жана айкындуулукту камсыздап, коррупцияны жоюу, сотко болгон ишенимди кайтаруу максатында жасалып жаткан аракеттер дейт адистер. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.